Мекенибиздин өнүгүүсү анда байырлаган ар бир жарандана жүргүзгөн иш аракетине көз каранды келип, алгала өркүн алуусу же ыркы чачырап бөлүнүүсүнө алып келет. Өлкөбүз көз карандысызга ээ болуп, эгемендүүлүк алганына быйыл так туура 28 жыл толуп отурат. Бул майрамды турлай жаза мөөнөтүн өтүп жаткан айымдардын абагында улутубуздун абалкы оюну Сармерден уюштуруп, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Бүгүнкү Сармерден оюнуна даяр турган Ак Чөлмөк жана Үмүт командасына да бир жолу кол чабуулар болсун, алкоолор болсун. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп турасыңар, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө арнап жана келе жаткан кыргыз тил күнүн кошо чогуу кылып бүгүн бир саамалык өткөзүп атабыз. Бул саамалыктын негизги максаты өзүңүздөр көрүп атасыңар, Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарында өзгөрүү болбоду. Сот укугу реформасынын өзгөрүүсү жана мыйзамдардын өзгөрүүсү, пробация, ресоциализация, гуманизм деп эң негизги максат жаза мөөнөтүн өтөп жаткан соттолгондорду коомго тарбиялап кошуп, коом менен алака түзүүсүн күчтөндүрүү максатында ушул иш-чараны алып барып атабыз. Жазасын өтөп жаткан аялдардын эки тайпасы ат салышып атат. Кыз жигит Сармерден, бирок биздин бүгүн кыз келиндер айтышы болуп атат. Ошо Сармерденге такап жасап атабыз. Мына аябай даярданышты. Мындай иш-чаралар жыл башынан эле өткөрүп келе жатат. Эмнеге дегенде 8 март эл аралык аялдар күнүнө арнап жаз сулуусу конкурсун өткөргөнбүз. Бул майрамдык оюн-зоок кече абактагы айымдар тарабынан даярдалып, эки топко бөлүнгөн командалар Кыргыздын каада салты, үрп-адатына байланыштуу келген жөрөлгөлөрдү аткаруу менен бирге майрамдык ыр-бийлерди, ошондой эле манас айтышып, дасыккан өнөрпоздордун деңгээлинде кызуу Сармерден оюн курушту. Эки командага бөлүнүп, өзүңүздөр байкагандай, көрүп тургандай бир ой максатыбызга жеттик деп айтсам болот. Биз бүгүн ушул 2 ай бою тынбай күнү түнү даярдандык. Негизинен биз ушундай тагдырдын сыноосу менен деп деле айтсам болот да. Ушундай жерде отурсак дагы биз эч кандай өзүбүзгө жашоого болгон үмүтүбүздү жоготпой, коомдон четте калбай, ушул негизи биз ошол Сармерден менен деле чоң ойдум да менчи, негизи көрүп, телевизордон көрүп, анан ушундай Сармерденге катышсам ушундай болом деген бир ой максаттар болду. Бирок тагдырдын сыноосу менен ушул жерге келип алып, мен эч кандай ойлогон эмесмин да, ушул жерде келип мен өнөрүмдү ушул жерден көргөзөм депчи. Негизи бул жашоого болгон үмүтүбүздү ойготуп, анан баягындай коомчулуктан артта калбай, биз дагы ушундай жерде отурсак дагы, мындай Кыргызстанга болбосок дагы ушул жерде өзүбүздүн өнөрүбүздү жоготпой, мындай алдыга умтулдук десең болот да. Турмуштун оор кыйшында сыноого кабылган айымдар ар өнөрлүү, ары таланттуу экендиги муну ушул кечеден күбө болууга болот. Бул жайда жаза мөөнөтүн гана өтөбөстөн, алар эркиндикке чыгуусунан кийинки жашоосуна камылга көрүлүп, кол өнөрчүлүк жана башка пайдалуу нерселер менен алек болушаарын белгилешти. Нан бышырышып, тигип бычуу цехтери бар, көп кесипчиликти өздөштүрүшүп, ошолордун өздөрүнүн колунан жасалган буюмдарды, өзлөрү тиккен кийимдерди көрсөтүү максатында дефиле деп ушу жайдын башталышында коомчулукка чыгарганбыз. Ал эми бул кечеде абактагы өнөрпоздордун таланттарын элек сынынан өткөрүп, калыспасын айткан калыстар тобудагы мындай тагдырга туш болгондордун баарын башкача карабай, алардын жашоосуна үмүт берип, эркиндикке чыгуусунан кийин жакшы турмуш куруп кетүүсүнө өбөлгө түзүү зарыл экенин белгилеп өттү. Жакшынакай бир сонун бир чыгармачылык кече өттү десем жаңылышпайм. Өтө абдан сонун болду. Албетте биз деле баягы ар бирөөнүн тагдырын ар кандай бул да тагдыр деп коет. Мен эмне демекминчи, мен мындан аркы айта турган калуу тилегим ушул жакта иштеген жалпы жетекчиликтерге жана ошондой эле ушул абакта жаткан кыз келиндерге мындан аркы жашоосуна ийгилик, баягы ыймандуулукка чакырмакчымын. Адамзат баласына жашоо бирдей, бирок башына түшкөн мүшкүл иштин арты менен тагдырдын таламында калгандыгы болбосо, жашоонун бардыгы өз колунда жана жан дүйнөсүндө. Мекеменин жетекчиси Жумаканова Нургүл Кадиновна жакшы жардам берди. ДПНК, биякта помощник ДПНК Кулдабетова, Карачева, Токоевалар ушулар жакшы жардам берип, булар иштеринен сырткары биз менен тарбиялык сааттарын өткөрүп, чыксаңар да коомго кошулуп иштейсиңер, каякта жүрсөңөр да коомго кошулуп адам болгула деп, ушул Кыргыздын каада салтын унутпагыла деп бизге аябай жардамдарын берип, аябай акыл насааттарын азыркыга чейин айтып келишет.